айтсаңыз, сиз 2000-2005 жылдарда депутат болуп турганда баягы бир гана Кыргызстанда эмес, ошол дүйнө жүзүн дүңгүрөткөн бир чуулгандуу депутаттык иликтөөлөрдү кылгансыз да, эсимде бар. Ошондо ошол чет өлкөлүк журналисттер дагы биз менен катар ошол иликтөөлөр боюнча маалыматты таратышканда, ошонун эң негизгиси же болбосо биринчиси десек, бул Кыргыз темир жолундагы маселе болчу да. Ошону кененирээк айтып берсеңиз. Эми мындай чоң иликтөөдөн бир 6 иликтөө болгон. Бул банкротство боюнча, жанагы Кыргызстандан өлгөн адамдардын сөөгүн сатуу боюнча, анан ошонун арасында бул темир жолу болчу. Эми темир жолго токтотуп кетсек, бул негизги проблемалар темир жолдо ушул 2000 жылдары Өмүркуловду, андан мурун Өмүркуловду жумуштан алып койду эле. Анан 2000 жылы тиги Бакиев премьер-министр болуп келди. Жумалиев анда министр ошол транспорт болуп келди. Анан дагы ошо биринчи вице-премьер дегенде эмесин кошуп койгон. Биринчи вице-премьер, анан министр транспорта болуп. Анан ошолор келери менен бир айдын ичинде темир жолго Өмүркуловду койду. Ушу Өмүркуловду коёру менен негедир темир жолдо ушул проблемалар башталды да. Эми темир жолдун ошол проблемалары менен Өмүркуловго байланыштыруу бул изилдөө керек дагы. Бирок ошол маалда мен баягы кагаздарды чогултуп бардыгын Ген прокуратурага, счетный палатага, анан СМБге жөнөткөм. Ошо иликтөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча, менин иликтөөмдүн жыйынтыгы боюнча иш козголгон. Негизи бир 6 пункт менен бердим эле. Ошонун эсимде жок, 3-өөнү, 4-өөнү иш козголгон. Калгандары менен ошондо бир запростарды күчтү да. Грузиядан, Россиядан, Америкадан күтүп, ошойдон иш козголуп, анан кийин эмне болуп калганын билбейм. Ошол эми иш кылса тиги тергөө аягына чыккан эмес экен да. Мен өзүмдүн расследованиемдин аягына чыгарып бергенден кийин жыйынтыгы иш козголгон. Депутаттык ишиңизди аягына чыгардыңыз, өткөрүп бердиңиз. Ар жагы революция болуп кетти, Бакиевтер келди, андан кийин эмне үчүн Бакиевтер мунун баарын жаап койгонун эми мен аягына билбейм. Кеп канча сумма жөнүндө сөз болуп атат? Азыр 4 миллиард 398 миллион 817 миң 200 сом боюнча. Эми эң негизги сумма бул каяктан чыккан? Биринчи, бул Грузия Кыргызстанга депутатский карыз болуп калганда, анан кийин Кыргыз темир жолуна бул Союздан өтүп кеткен карыз болчу да. Илгертен бери баягы көп жылдан бери чогулган карыз окшойт. Канча карыз экен? Ошондо 91 миллион франк. Ошондо Кыргыз темир жолдору бүгүн деле, по-моему, франк менен санашат да, швейцарский франк менен. Ошондо эми бир швейцарский франк бул примерно 46 доллар да. Ошол менен 28 эме. Анан кийин примерно бир 55 миллион доллар түзгөн. Бул 2 миллиард 600 миллион сом менен. Бул боюнча вечерний Бишкекте жазган, МСН газетелери жазган, ошол кездеги чоң басылмалар жазган. Вечерний Бишкек, ошондо мына вечеркада биз ушуну жөнөткөндө Баранов деген корреспондент да бир вечеркадан бир 2 жолу чыккан да, мен эсимде, ошол 2 жолу чыгарып, аны азыр көрөсүңөр. Анан булар бир топ адам уюшат. Анын арасында Максим Бакиев бар. Негизи эми мага Иса Өмүркулов таарынбасын. Ал Өмүркуловдун буга ачыгын айтканда акылы жетпейт эле. Мындай схеманы ойлоп табыш, анын башы жетпейт эле. Ошол үчүн мен ойлоп атам, Иса Өмүркулов бул жерде мындай эң негизги адам эмес. Аткаруучу роль? Аткаруучу роль болобу,
аны жыйынтыгын төргө билип анан соттун чечет да. Бүгүнкү күндө биз эмнени айта алам? Темир жолдо болгон нерселерди айтам. Анан канчалыкка Өмүркуловбу же башкаларбы тиешеси барын булар эл. Менин азыр берген далилимден кийин ал элдер өздөрү таразалап көрсүн. Элдин сынына коелу. Сынына коелук. Ошол үчүн смотрите. Башында эң башында бир бул Шисар деген компания пайда болот. Анан кийин Лабар деген. Анан булар трехсторонный келишим түзөт. Кыргыз темир жолу менен. Жок, Кыргыз Жел-Дол экспедиция деген бар. Ошо темир жолдун ичинде Шисар, значит, тиги баягы Кыргыз Жел-Дол экспедициянын тиги акчасын өзүнө кабыл алат да, анан кийин Лабар деген фирманын алдына. Анан булар контракт түзөт. Анан кийин Кыргыз УКЖД уступка требований кылып берет да. То есть өзүнүн баягы Грузиядагы темир жолундагы карзын уступка кылып берет ошоларга. Бул примерно 2000-жылдары, по-моему, 2000-жыл болуп атат бул иштер. Анан кийин ошондон кийин кандай кылган эме запрос берген ошондочу СНБ жооп келе элек болчу. Кийин кандай жооп келди Грузиядан мен билбейм. СНБ дегениз азыркы УКМК мурда СНБ болчу да, аны көбү билбейт. Ошол СНБбиз ошондо. Анан кийин Грузиядан бул Шисар компаниясына бир 5-6 локомотив берет карыздын эсебинен. Ошол локомотивтердин баалары ар кандай болот да, бирөөсү $29,000 болот, бирөө $27,000 болот, $19,000 ушут бир $20,000 тегерегинде баалар менен локомотивтер берет. Бирок эмнегедир УКЖД ошону өзүнө түз алып албайт да. Анан кийин ортомчулар пайда болот. Бир топ ортомчулар пайда болот да. Ошол ортомчу компанияларга анын өткөрүп берет. Ортомчу компанияларды да өзү түзгөн болуп калат. Жок, бир эки ортомчу компанияны бул Максим, менин билишимче ошол маалда Максим Москвадан эле сатып алганда печатьтарын факсимилени алат. Бул жанагындай Америкада Делавер деген штат бар, ошол штатта свободный экономический зона бар, ошол СЭЗден бул регистрацияга каттап Москвадан сатат, $1,5–2,000 сатып алат да булар эки компанияны. Анан кийин мен айтып берем, эмне үчүн андай компанияны кантип билсе болот, что булар мертвый компаниялар жөн эле регистрациядан өтүп кетип, жо директори жок, эчтекеси жок, жөн эле өздөрү менен өздөрү эле келишим түзгөнү билинип калат да. Анан кийин биринчисин Шисар деген компания Грузиядан $29,000 алат да. Анан кийин кайра алып келип туруп УКЖДга $330,000 сатат. УКЖД ошол өзүнө келаткан тиги карызга берилген тепловозду өзүнөн өзү сатып алат. $330,000 сатып алат. Анан кийин ар жактагы $29,000 кошсо, эми $360 жакын акча чыгым болот. Алат да, ошол $330,000 жанагы Шисар компаниясына которуп берет. Анан бир тепловозун алат. Анан ошол эле маалда УКЖД Казакстандын темир жолдоруна $950,000 карыз болуп турат. Анан кийин ошондо жанагы $27,000, анан $19,000 турган тепловозду булар Казакстанга кайра эле ортомчу АТЭК деген компаниянын АТЭК деген компания менен бул келишим түзөт. АТЭК деген компаниянын учредительдери ошо мурунку Шисар деген компаниянын эле учредительдери. Шисар деген ошол эле кишилер Шисарды жаап коет да, баягы миллиардты алып алгандан кийин, анан кийин булар АТЭК деген контракт түзөт да. Анан ошол АТЭК жанагы Казакстанга жана Армениядан, Грузиядан эмес, Армениядан сатып алдык деген деп $27,000, анан $19,000 алышат да.
анан кийин Казакстанга $950.000 баалап туруп өткөрүп берет да, анан кийин $950.000 Кыргыз темир жолу алардын счетуна которуп берет. Кайра эле өзүнүн тепловоздору, кайра эле ошол тепловоздоруна өздөрүнүн тепловоздорун өздөрү сатып алгандай болуп атат да. Ошол эки тепловоз Казакстанга өтүп кетет. $950.000 жанагы Шисар деген. Ал да аз келгенсип Кыргыз тиги Шисар деген компания тиги ошондо тиги доллар менен өткөрүп бербейт. 1.567.000 швейцарский франк которуп берет да. Бул $950.000. Ошолдо курс менен $950.000. Андан кийин бул АТЭК деген компания Кыргыз Автобанк деген банк бар эле ошол маалда. Кыргыз Автобанктан 2.281.000 сом акча алат кредитке. Залогтун ордуна Кыргыз УКЖД темир жолу гарант болуп чыгат. Кагаздарын берет, гарант болуп чыгат да, төлөй албай калса биз төлөп беребиз дегендей кылып. Кийин тигил АТЭК төлөбөй коет ал акчаны. Анан кийин бул тиги Автобанк УКЖДнан ушул акчаны счетунан алып коет. Ошондой УКЖД 2.281.000 сом төгүп берет. АТЭК 1 тыйын төлөбөй кетип калат. Андан кийин 221.000 сом бул пайызы. Андан кийин дагы тиги ошондо курсовой разница болуп калат. Ошондо кошо төгүп берет да. Андан кийин бул эмнегедир мындай улам бир нерсе болуп атат да. Мен айтып атканым да чоң көзгө илинип калган, үстүдө турган нерселерди айтып атам да. Эми дагы көрбөй калган, мен эми мүмкүнчүлүк да болгон жок да, алардын кагаздары да бар. Мен баягы үстүртүнөн эле көрүнүп калган нерселерди эле айтып атам. Андан кийин булар өздөрүнүн бир электрооборудованиясы бар экен. Ошол СМТО деген компаниясы бар ошол ичинде. Ошолорго караштуу электрооборудованияны булар ошол АТЭК деген компаниядан сатып алат. Өздөрүнүн оокатын өздөрү. Анан ошол АТЭК дегенге 4.304.700 сом которуп берет. Кийин муну деле жанагы мен айтып аткан тепловоздорду мен иликтөөм менен кагаздарын счетный палатага анан СМБге жөнөткөм. Алардан кийин кат келди, счетный палатадан кат келди. 17 декабрь 2004 жылы кат келип атат. Сиздин айтканыңыз туура, ошонтиптир деп моюндарына ошол тиги 4.304.000 салып койгондо, анан кийин төлөдүбү жок, менин убагымда төлөй элек болчу ошол акчаны кайра. Анан кийин баягы тепловоздор менен де кат келди. СМБден, значит, тиги СМБ мага жазып берген экен. Значит, мына тиги счетный палата ошондо Осконбаев деген жазып атат. Анан кийин тиги Ген прокуратурадан келип атат. Бул кагаздардын бардыгы ошол болгон иштерди тастыктап атабы? Ошол прокуратура деген мына зам прокурор Каримов деген мага жөнөтүп атат. Тиги СНБнин замы жөнөтүп атат. Ооба, сиздин айтканыңыз туура экен, туура чыкты, иш козгодук деп тиги иш козгоп атышат. Иса Миркуловдун үстүнөн иш козголуп атат. Иш козголуп атат да. Аны ошол маалда жанагы мага СНБнин замы Жунусов деген жөнөтүп атат. 19 ноябрь 2004 жылы мага жөнөтүп атат. Иш козгодук депчи. Анан кийин бу жерде козголгон иштердин номерлерин да жазып атат. Ошондо 304-306 беренелер менен иш козголуп атат. Андан кийин бул жана мен айтып кетпедим беле. Тиги Армения депчи. Ошол жерден Армениядан Ствер деген компания ошо пайда болгон башынан. Ошо Стверден эле алып атышат да. Бул посреднический компания кылып коюп койгон экен. Анан жанагы мен айтып аткан Америкадагы регистрация болуп калган Москвадан алып келген печаттар менен
Business Link деген США-дан bir корпорация. Анан Өмүркулов менен келишим түзүлүп атат. Анан үчүнчүсү бул Ствер деген компания. Анан кийин бул жанагыл Business Link деген тиги Stverден алып атат да, анан УКЖДга кайра эле баягы өзүнүн УКЖДга кайраган тепловоздорду сатып алып атат. $370,000. Анан $370,000 сатып алып атат да, анан кийин кайра эле ошо УКЖДда локомотивный депо деген бар. Фродченко деген кайра келишим түзүп атат. Ошол эле Business Link менен Ногойбаев деген кийин Ногойбаев жүрөдү. Ошол эмеспи? Бир Ногойбаев деген ошол Business Link'ти представители болуп туруп, кол коюп атышат да, кайра $370,000 локомотив алып атышат. Жанагы мен айтып аткан Грузиядан анан кийин через Армения алынган локомотивти өздөрүнүн локомотивин бир жолу сатып алып атат да, анан кийин кайра бир жолу сатып алып атат ошол эле. Ошондо мамлекетке эле күч келип атат. Мамлекеттин бюджетинен акча кетип атат. Ооба. Анан кийин ал локомотив ТМ2УМ деген заводской номери 122, 89-жыл бул 2 жолу келип катталып атат. Бул эмне үчүн мындай болуп кетти? Эмне үчүн дегенде, ошо локомотив, темир жолдогу вагондор баары, эгерде бир трактор, допустим, техинспекцияда катталса, машиналарыбыз ГАИде катталса, бул локомотив менен вагондор темир жолдун өзүнө катталчу да. Ошол үчүн булар ушундай өздөрү менен өз билимдик кылып каалагандай. Өздөрү каалагандай кылып туруп ушундай каттай бергенде, бул менин расследованием менен СНБ муну тастыктап иш козгоп атат муну менен деле. Анан кийин анын баарына ошо 3,5 миллион НДС төлөп атат үстүнөн. Андан кийин 57 миллионго булар 11 тепловоз Өзбекстандан оңдодук деп мурда жабылып калган 2-3 компания менен келишим түзүп атат. Венеция деген бул деген 2002 сентябрдын 2002 жылдагы сентябрда, по-моему, 16-сында жабылып калган бул компания. Экинчиси Business Link деген булар ачылгандан кийин 3 айдан кийин жабылган. Эмне үчүн дегенде, ошол Америкада катталган компаниялар, тем более эме жанагы свободно экономический зонада катталгандар, эгерде 3 айдын ичинде 3 ай отчет бербесе, автомат түрүндө эле жабылып калат. Бул деле жабылып калган болчу. Анан осо Кыргыз Устранс деген деле ал да жабылып калган. Ошол бир күндө жабылган экен да, тиги Венеция менен Устранс. Анан кийин российский кыргызско-российский локомотив сервис деген, Нота ЛТД деген компаниялар менен булар 57 миллион сомго келишим түзөт. Булар кайра эле ортомчулар. Булар деген ушул силердин жанагыл 11 локомотивиңерде Өзбекстанга барып, оңдоп туруп кайрап келип беребиз дейт. Бу жерден СНБ менен башкалар эмнесин байкабай калды. Булар бир нерсени байкабай калды. Булар деген баягы накладнойлорду печаттарын көрүп эле, анан чын эле өткөн экен деп, потому что берден Кыргызстан берет, өттү деп бизден границадан. Анан Казакстан печать коет. Анан кийин Өзбекстан, Казакстан чыгып кетти дейт, анан Өзбекстан кирди деген. Барып келген турбайбы? Штампектер барып келген дейт. Иш жүзүндө текшерилген эмес. Жок, иш жүзүндө мындай болуп калган. Булар бул локомотивтерди Жалал Абадтагы өздөрүнүн филиалына жөнөтүшөт. Жалал-Абадский железная дорога. Транзит кылып эле. Булар ошол жерге кетет да, анан кийин Өзбекстанда тиги Андижандан өткөндөн кийин границанын жанына барып токтоп турат. Токтоп туруп, анан кайра кайрып кетет. Тиерге киргенде мүмкүн штамп койбой, бирок кайра кайрылып келет. Кайра кайрылып бир айдан кийин, 1-2 айдан кийин кайра кайрылып туруп, анан бирден кайра киришет да, анан оңдолуп келди деп
на самом деле бул Өзбекстандын заводдоруна барган эмес. Барса суроо жаралат да, эмне үчүн силер түстөн түз келишим түзгөн жоксуңар. Анан кийин эми таможня бардыгы билиш керек. Эгерде сенин Өзбекстандагы завод менен келишимиң жок болсочу, товар өтпөйт да аяка. Ооба. Кантип өтөт? Булар деген Кыргызстанда регистрация болгон эле компаниялар менен келишим түзө берген да. Тиери менен ошол Өзбекстандын заводу менен келишим түзгөндөн кийин ошого өткөрмөк. Булар алып турда, булар менен келишим түздү да, на самом деле Жалал-Абадка эле барып эле кайра келген эмелер. Бул жерден сиз атап кеткен бүт компаниялардын бардыгын өздөрү түзүшкөн, чынбы? Көп өздөрү түзүлгөн, булардын тааныштары аркылуу түзүп, ушул схеманы кылганда, мен дагы бир жолу айтып атам, Өмүркулов байкем тарынбасын, бирок чында ушунун баарын жасашка мен ал кишини билем. Акылы жетпейт эле, ачыгын айтыш керек. Муну ошол үчүн менин ошондо жеке пикирим бул Максим Бакиев. Бая бирөө айткандай, он сволочь деп коет. Но это очень умная сволочь деп коет да магачы. Жалпак тил менен айтканда, крышасыз эч нерсе кыла алмак эмес да, чынбы? Мен оюмча Жумалиев экөөбүз сары болобуз. Бир урудан болобуз да, анан ал киши тарынбасын. Ал ошол маалда министр болуп турчу. Министрсиз мынча миллион доллар жөн эле баягы кетти десе, анда начар министр болгонсуң. Эгерде сенин өзүңдүн подразделенияңдан ушунчалык миллиондор кетип атса, сен байкабасаң, бул менин оюмча бул киши канчалыкка бул иште күнөөсү бар экенин эми тастыктап, следствие билиш керек да. Мен дагы айтып коем, 1 миллион 329 миң 100 доллар чыгым болгон. Андан кийин булар аппетиттер, ушу ким болбосо да аппетиттери аябай күчөйт да. Андан кийин кайра келишим түзөт. Келишим түзүп туруп бир фиктивный договорлар түзөт арендагачы. 164 вагонду булар Дала Транс Лимитедке 20 вагон өткөрүп берет. Трансгрупп Ас Москвадагы 119. Ушул Трансгрупп Ас деген мен ошондо информацияны алганда бул Максим Бакиев менен Өмүркуловдардын бир тиешеси бар деп, бирок мен азыр 100% кепилдик бере албайм. Бирок ошол маалда эми Москвадан да мындай бул коммерческий тайна деп бербейт да оңой мененчи. Ошого 119 вагон кеткен. Анан Анжен Менеджмент компания Лимитед деп баягы эле иностранный компания, буларга 25 вагон кеткен. Бардыгы 164 вагон. Ошол баш аягы менен бул вагондор кетип, бир тиын төлөнбөй, ошойдон изи жок кеткен да. Ошол эле маалда биз көмүрсүз отуруп, үшүп, эсиңерде ошол маалда светти өчүрүп аябай кыйналганбыз да. ТЭЦте тезекти кийин жактык. Ал убакта ошол көмүр эле жагып атканбыз Акаевдин убагында, бирок верный отключение болуп, ТЭЦте көмүр жок деп бызычу болуп, элдер кымбат көмүр алып, ошол маалда ошол 200ге жакын 164 вагон Россияга кетип, башкаларга ташып жүргөн. Анан ошол маалдагы бүгүнкү күнгө чейинки орто эсеп менен алсак, бир күндүк аренда 1000 сом турат. Ошондо эгерде биз ошол 164 вагонду 365 күнгө кошуп, анан 18 жылга кошсок, 1 миллиард 77 миллион сом болот экен да. 1 миллиард сом тегерегиндеги акча бул только ушул вагондордун арендасынан чыгым келтирди. Кийин бул вагондор келдиби, кийин алып келдиби жокпу? Бирок буларды ошол өздөрү эле иштетип жүрдү да, өздөрү арендага өткөрүп жүрүштү да. Анан ошол ким болбосун булардан бир топ ушул миллиард деген акчаны алышты. Андан кийин Эшвард Вентурас деген баягы штат Невада деген жерден жана компания айтып атпайбы, Максим Бакиев алып келген печать. Мен дагы баягы айтып койгонум, эмне үчүн бул эки компания бул
кандай десем, бул жабылып калган компаниялар, анан кийин на самом деле бул жөн эле печать болчу. Колдору да жөн эле ксерокопия болчу. Эмне үчүн мен эметип атам? Кийин мен счетный палатаны чакырып, анан көргөздүм. 7 келишимди алдык да, кагаздарды мынтип туруп, тиги светке көргөздүм да, 7 жылда 7 келишим бири-бирине мына копиядай, ксерокопиядай оп-окшош болуп калды. Анан кол койдурдум 7 жол кол койгулачы десем, кайра светке көрсөм, 7 өтең бири-бирине мындай дал келбей калды да. Анан окшошпой калды. Анан кийин бул эмнени түшүндүрөт? Факсимиле. Ушул контракттардын баары факсимиле менен түзүлгөн контракттар. Эгерде факсимиле менен болсо, бул копия. Демек, счетный палата, СНБ иш кызып атканда, особенно счетный палата, булар деген муну оригинал катары алганга мындай болбош керек болчу. Ошондуктан болгон ошол факсимиле менен түзүлгөн контракттардын баары жараксыз деп табылып, болгон акчанын баарын өндүрүп алыш керек эле да. Анан кийин биз байкабай калганбыз, биз көргөн эмеспиз, биз бир жылдыкын бир эле текшерип, баардыгы колубузга тийген эмес деген сөздөрдү айтты. Эми мейли алар тиги счетный палатанын мүмкүнчүлүгүнүн жетишинче жок, эми алар эми эксперт эмес да. Чындап эле мүмкүн ошондой деле болгондур. Бирок негизи мен айткандан кийин булар кийин жазадыбы, жазаган жокпу, мунун баары түшүнүксүз болуп калат. Анан дальше жанагы мен айтып аткан Эшвард булар вагондорду сатып алат. Мунун алдында мына катты, ушунун башкача бир оригинал каты бар. Бул эмеге госимуществого темир жол министерствого жазат, Жумалиевдин атына. Жумалиев өзү жазбай, замына жаздырат да, ал госимуществого жөнөтөт. Анан кийин 70тен ашык вагонду тиги 79 цистерна вагондорду списанияга депчи, списать этпей жараксыз болуп калды деп. Анан кийин госимущество Турдумамбетовдун эмесинен атынан 22 ноябрда кайра кат жазып атат. Силер деген өзүңөр подвижной составыңар жетпей жатат деп атасыңар да, анан кийин муну ошол үчүн биз бул катыңарга макул эмеспиз. Ошол вагондордун баарын оңдоп иштеткиле, сатканга уруксат бербейбиз дейт. Анан кийин темир жол ага токтобой кайра ушул катты мына мэрден бул Турдумамбетовдун колу кийин жасалма болуп чыкты да, экспертиза. Оказывается, булар катты жазап туруп, подделка кылып туруп, сатта бергиле дегендей. Бирок министерство коркконбу, булар түздөн, как будто баягы бул кат темир жолуна түздөн түз келгендей кылып жазып койгон экен. Темир жол ал мамлекеттик ишкана, анын министерствосу бар. Ал түздөн сразу ошол жерден ката кетишкен экен да. Закон бар, регламент бар. Министерствого келет, министерство чечет биринчи. Анан министерство тияка барат. Анан, скорее всего, булар тигилер коркконго, сен өзүң жазап ал дегенби, следствие аны тактайт. Булар жасалма кагаз менен бул 79 цистернаны списания берет. Анан кийин мынандай оценки деп, вагонов цистерн деп, тиги 7-ай 2003 жылы акт түзөт. Бул актта вагондорду, ошол вагондорду 13 миң менен бир 16-17 миң сом тегерегинде баалашты. Бир вагонду. Анын ичинде бир 30-40тай вагон, 120 тонналык килейген вагондор. Эми ошондо муну алат да, бир бол вагон баа. Мен ошондо Өмүркуловдун бутунан туфли көрдүм эле, ошондо мен жанындагы помощницам айтам, ай туфлиси, мына туфли дейт, итальянский $1000 дейт. Так ошол $1000 туфли алыш үчүн 4 вагон саткан экен да. 4 вагон сатылып, ошонун баасы Өмүркулов кийип турган бир ботинканын баасы менен баалайт да. Анан кийин Өмүркулов мага кат жазып атат ошондо. Мен айтып атам да, эй, сен арзан саттыңар десем, мага кат жазып атат. 3 ноябрда 2004 жылы
номер 04 37 338 деген номер менен тиги Өмүркулов мага кат жазып атат. Ай, Акбөкөн, туура эле саттым дейт да, анан кийин мага мынтип атат. Мен деген бул баасы дейт 44 эле тыйын болчу дейт 1 килога. А мен аябай кымбат саттым. Килолап таразага салып туруп 1 сом 33 тыйындан саттым. Вагонду да килограммдап сатабы? Анан кийин мен ошондо айттым буларга, базарда картошканын килосы 5 сом. Силер эмне деп атасыңар? Металлоломду 3 сомдон алып атат. А силер соп-сонун баягы оңдолгон вагонду 1 сом 33 тыйындан сатып атасыңар. Мен ошондо аябай таң калгам да, анан кийин бул боюнча да кийин жанагыл СМБ иш козгоп атат. Ошондо жанагыл сиз баягыл Мамутхановду бир урушканыңыз бар, Чоң Казат деген жигитте. Жок, урушкан эмес, мен суроо бергем ошол. УКМКда бөлүм башчысы болуп иштеп турганыңызда ошол Иса Өмүркуловго иш козгон экенсиз. Ошону эмнеге ачыктаган жоксуңар деп суроо бергем. Ошол Мамутканов ошондо эмне болуп иштечү эле, ушул ишигил билем экономический преступлениялар менен ошондо бир жигитин бергенде ошондо бир 2 жолу көрүп калгам. Анан берип, анан алар ушуну баарын изилдеп келип, анан иш козгоп, ошондо булардын начальниги биринчи зам бар экен, СМБнын ошондо кат жөнөтүп атат. Ошондо ушул мынабул акта колдор поддельный болуп чыккан. Анан кийин тигил могул тиги Турдумамбетов кол койгон катта кийин Турдумамбетовдун өзүн да чакыргам. Алда айтты, мен мындай катты кол койгон эмесмин, биз уруксат берген эмеспиз деп ал ачыгын эле айткан. Кийин ушу показанияны да ушинтип берген. Анан бул жанагыл мен айтпадым беле, жана 1 миллиард депчи. Эми 79 килограмм цистернага бул УКМК иш козгоп, злоупотребление деп иш козгоп атат да. Анда да туура эмес козгоп коюшкан да. Булар ойлойт да ошол чын эле цистерналарды кесип эле металлоломго өткөрүп койгон депчи. Булар ошол вагондорду алат да, номерлерин өзгөртөт, 2 номерин өзгөртүп коюшат да. Анан кийин алат да, анан арендага өткөрүп берет. Аренда ошол маалда бул цистерналардын эң арзан эмнегедир цистерналары болчу, эң кымбаты жана көмүр ташыгандар болчу. Буларды где-то бир 800 менен 800дөн 2,5 миңге чейин болчу ошо баасычы. Мен орто эсеп менен 1000 сом деп санадым. Ошондо 79 цистерна, эгерде 1000 сомдон 1 жылга арендага берсе, 17 жылда 490 миллион сом ушу цистерна менен түздөн түз чыгым келтирип атат да. Бүгүнкү күндө булар ушул мен билгенден Максим Бакиев, ана Өмүркулов барбы жок анысын билбейм. Булар Россиядан жанагы компания түзөт да, ошол жерге вагондордун баарын айдап барып, ал компания анан кийин арендага берип турчу да. Анан кийин негизи мен санаганда ошол ушуга чейин булар ошолордун баарынан 1,5 миллиардка жакын пайда көрүп жүрүштү да. Анан кийин жана арендадагы анан кийин ижарага берип. Анан кийин баягы бир Горный Маевка деген жерден бир жигит айтат, Өмүркулов аябай жакшы фермер дейт да. Анан эмне десем 500 кой, 500 700 кой бар дейт да. Анан бир 50 жылкысы бар, миллион деген табат дейт да. Мен ойлоп атам, Өмүркуловду ушу чын эле айыл чарба министрлигине койсо, мен санап көрсөм, мунун кою ар бир мүнөттөн тууп турган, жылкысы ар бир мүнөттөн тууп турган, анан ар бир 20 мүнөт сайын коюн жүнүн кыркып турган, антпесе мынчалык миллиондорду кайерден табат эле. Ошол үчүн эми мен айыптабайм а кишини, өзүбүз жердешпиз. Анан кийин чүйлүктөр ушундайбыз да, бизде трайбализм деген жок. Мага тарынбасын, дагы бир 40 Думкат вагондор пайда болот. Аны 10 миң доллардан Кыргыз темир жолунун атынан тиги Өзбекстандан оңдошот. 16 вагонду 10 миң доллардан оңдойт да, анан кайра эле ошол 10 миң доллардан Рузуметов деген
Анан Константинов деген Российский Федерациядан бір частный предпринимательдер. Бұлар деген даже мындай юридический компанияда емес. Жөн эле физический лицолор менен контракт түзүшүп, ушунда деле текшерүүчү органдар түшүнгөн жок да. Физический лицо просто бір вагонду алып туруп Өзбекстанга жөнөтө албайт. Таможня албайт. Жөн эле ишкана болуш керек, счет болуш керек, катталыш керек. Булар кайра эле буларды Ошко тиги Жалал-Абадка жөнөтөт, анан кайра алып келип алат да, анан оңдодук деп $10.000 оңдотот да, анан $10.000 кайра сатып алат. Өздөрүнүн эле вагондорун өздөрү сатып алат да, кийин мунун тагдыры да түшүнүксүз болуп калат. Анан кийин бул боюнча мага 17 декабрь 2004 жылы Ген прокуратурадан кат келип атат. Счетный палатадан, то есть Ген прокуратурадан 11 январда кат келип атат 2005 жылы. Анан ушу боюнча тиги Захаров деген замначальник Захаровга, анан начальник дистанция Нурхаджиевке иш козголду депчи. Ушулар кол койгон экен деп. Анан кийин баягы иш козгоп 64 ошондо тигилер болсо 64.000 сом деп баалап туруп эметип койгон. Мен санаганымда булар деген примерно 63 миллион 600 миң сом тиги чыгым келген. Андан кийин жанагы мен айтып аткан Захаровтарга иш козгоп атат. Булар деген осо Хидият деген кайра ортомчу компания менен түзөттү. 20.000 шпал алып келет, жанагы бетондон жасалган. Вообще аны башка каяктан алган билбейм. Аны кереги жок деп ыргыт берген. Баягы ошо чыгарылып калганда, баягы списание кеткен эми оокаттардын баары булар вагондорго жүктөп алып Кыргызстанга алып келет да, анын баарын акт менен кийин акт түзүлүп, бол жарабай турган нерселерди Кыргызстанга алып келет да. Аларга 52 миллион сом тиги келишим түзөт да, 64 миллион сом кийин которуп берет. Ошол 64 миллион менен 3-4 кишиге, ал жерде Өмүркулов жок, Захаров, ошол Нурходжоев дегендерге иш козгойт. Бул да иш билбейм, аягына чыктыбы жокпу. Андан кийин муну мен айтып атпаймынбы, 2005 жылы берип атат. Анан кийин билесиз да, анан жазында революция болуп кетти, кийин иш эмнегедир баары жабылып кетти окшойт. Жок, эгерде иш аягына чыккан болсо Исо Өмүркулов камалат эле да. Демек аягына чыккан эмес. Анан кийин дагы булардын баягы сигнализация, дистанция сигнализация деген бир компаниясы бар. Ичинде 2002 жылы Элпор деген компания менен арендага түзүп атат. Баягы рассрочкага алабыз депчи. Анан кийин анда деле бул махинация кылып атышып 3 миллион чыгым келтирип атат УКЖДга. Аны менен Ген прокуратура менен СНБ мага кат жазып атат. Значит, 11 январь 2005 жылы СНБ болсо 20 декабрда 12 жылы мага кат жазып атат, что ушул балар боюнча Пацетун деген ошол УКЖДнын ШЕЧ деген бир эмеси бар. Ошо боюнча иш козголду деп мага кат жазып берип атышат. Анан баш аягы 4 миллиард 398 миллион сом менин санаган боюнча бул темир жолуна чыгым келтирип атат. 4 миллиарддан ашык акча. Канча убакыттын ичинде ушул? Бул болгону бир 2-3 жылдын ичинде. 2000 жылдан 2003-кө чейин ушул зыяндар келтирилип атат. Андан кийин мен баягы депутаттан кеттим. Бул иш козголуп калган. Аны сиз айткандай Бакиевдин убагында эми Максим Бакиев өзү иш жерде жүрсө, естественно, жабылып калгандыр. Эми мындан тышкары
дагы бир информациялар бар эле, аны азыр айткан жокмун. Кийин ушул иликтөөмдү анан бул жерде Максим Бакиев бар эле, дагы башкалар бар эле. Булар 2006-дан баштап аябай кысым көргөзө баштады да мага. Окаттарымды тартып алышты. Эми көптөгөн семьяма иш козгоп, эмне гана кылган жок. Себеби ага чейин иликтөө жүргүзүп ачыктап койгонсуз да. Анан кийин кайра революция болуп калды. 2010-да бар токтоп калабы десем жок. Ойлоп калдым, анан кайра эле бул Өмүркулов байкем, ага да башкалар, ген прокурор, министр, ал боюнча алардын жегендерин мен кийинки иликтөөмдө айтып берем. Булар баары кошулуп алып, 10-жылы шайлоонун алдында мага иш козгоп, семьяма козгоп, кызыма козгоп, ошо 10-жылы счетторумду арест кылып, жаман кыйнап, ошо шайлоого регистрация кылганын кылып, үгүт жолдорун эмесин эчтеке кылган жокпуз. Ошол бойдон аябай бут тосушту да, анан мен шайлоого бир күндө чыккан жокмун. Бирок катталган бойдон ошо бойдон бүтүрдүк. Болгон голостордун баары өткөрүп бердик. Бизден сураганда жок, алып алышты. Кээ бир участоктардан бир 74 голос алсак, Центр избиркомунда ошол маалда 4 голос деп жүрөт. Уялбай эле ушинтип салышыптыр. Анан кийин унчуккан жок, мейли. Анан бала деген жаман экен. Кызымды кармап келип, мынакей соттун чечими бар, аз камай истегенден кийин айла жок, баарына макул болдум. Баардык условияларга оозумду скоштодум. Мейли деп, менен устуна келишим түзгөнбүз. Мейли, мен 10 жыл өттү. Эми сүйлөсөм болот. 10 жыл ачыктабайм деп. Ачыктабайм деп сөз берген. Бирок 15-жылы Өмүркулов бул джентльмен катары, джентльмен деп эркек деп айта албайм бул адамга. Мен бармын. Өчүң болсо менден ал. Иликтөөнү мен кылганмын. Жок, келинчегиме жабышат, кызыма жабышат. Айласы кетип, официалдуу органдар айтса керек. Эчтеке жок, жөндөн жөн эле биз аны баса калып эле дүңкүлдөтө беребизби? Болду деген го. Мыйзам чегинде эчтеке таппадык. Анан кийин мунун өкүл баласы бар. Айдарбеков болот деген мен жердешим. Эмнеге ал да кошулуп алыптыр. Анан бизде бир Шиша деген Азамат Бакасов деген бар. Баягы эсиңизде барбы? Ырысбек Акматбаевди атып, ошондо 2 телохранителин өлтүрүп, объезднойдон ошонун бирөөсү ушу Азамат Бакасов болчу. Анан кийин ушу двойное убийство деп соттолуп келип, анан кийин ошол жигитти, анан дагы бир Таке Чал деген бир ОПГнын мүчөсү экен. Ошолордун баарын кандайдыр ошолор аркылуу мага жөнөтөт. Кайра эле 15-тин алдында, шайлоонун алдында, февралдан баштап, январдан баштап булар эми кокустан менин окаттар мөрттөнө баштайт. Мен заводторум бар эле, айырдан рабочийлерди коркутуп, Рейдерлик менен тартылып алган. Бактарымды кыйып, ошол жердеги майда чүйдалардын баарын анан баягы күлдүм. Бирөөдөн сурап, анан булар эмне мынчалык майдага түшпөйт эле, психологический давление кылып атат го сизге дейт да. Анан заявление жазып койдук. Заявление келинчегим жазып, анан кийин ошондо МВДнин балдарына рахмат, ушу 2 ай операция кылышты. Бирок ал операция аябай секретный кылышты, эч ким билгизбей. Ошол үчүн Өмүркуловду байкабай калды окшойт, булар байкабай калып. Анан кийин февралда кармалды булар. Кармалып. Кечирип коюңуз, ушул жерден 2010-жылы Иса Өмүркулов кайсы кызматта эле? Анда да эме Убактылуу өкмөттө эле? Депутат болчу. СДПК менен? СДПКда ал баягы Атамбаевдин эң жакын досу эмес беле? Командасында. Командасында болсо эң жакын досу. Анан бул тараптын баарына, тем более Атамбаев аны Бишкектен кемин жакты көздөй смотрящий кылып койгон, өзү айткандай, смотрящиймин депчи. Анан баягы шайлоонун алдында булар жөнөтөт да, анан баягы кармалат. Баягы следствие бүтөт. Булар баягы эми кийин Азаттыктан да журналисттер чалды, ой таныбайм, билбейм деп айтты.
ну мейли тааныбайм билбейм десе деле, бирок таң калыштуусу, эгерде өзүнүн жардамчысы бар, өзүнүн кайниси, шопуру бар, өзүнүн меки телефону бар экен. Анан кийин Мамедов деген жардамчысы, өзүнүн жардамчысы быйыл январда жумуштан Акипресте эле жүрөт, увалить этиптир. Ошол жанагыл ОПГнын мүчөлөрү, булар чогуу бири-бири менен 1000ге жакын жолу сүйлөшүшүптүр. Телефон аркылуу. Телефон аркылуу. 4 айдын ичинде эле. Ага далил барбы? Распечатка кылдык. Соттун чечими менен прослушка болду. Эмнегедир Иса Өмүркуловдун каралар дүйнөсү менен байланышы тыгыз экендигин билдирет, чынбы? Эми бүгүнкү күндө аны байланыштырыш кыйын болуп калды го. Эмне үчүн дегенде, Ген прокуратурадан сотко 6 диск келген. Ошолор сүйлөшкөн 2 диск соттон жоголуп кетип атат. МВДден биз копиясы жок деп койду. Эми ал официалдуу сот аркылуу кылынган прослушка болчу. Ал кантип жоголсун? Эми жоголуп кетти. Бүгүн айтарым, ушул 2005-те февралда козголгон иш бүгүнкү күндө 1-май сотунан жылбай жатат. Жөн эле бир ОПГнын мүчөлөрү ушундай күчтүү деген болбойт. Демек булардын артында бир аябай күчтүү киши турат. Андан кийин президенттер да алмашып кетти. Бирок сот турат дагы эле. Сотто. Баягы күчтүү киши дагы деле отурат окшойт. Баягы да турат окшойт. Ысык Ата районунда, эми бул айтайын, бир Ысык Ата районунда ошончолукка түшүп кеткен болбойт да. Бир кырман бар. Узункыр айыл өкмөтүндө бир кырман бар. Ошо кырманды булар бир жасалма кагаздар менен тиги Өмүркуловдун жардамчысы Мамедовке оформить этип коет. Ошол жерде, ошол доверенность менен жүргөн кайра эле өзүнүн өкүл баласы, бул мэр болуп келгенде, бул жанагы Айдарбеков дегенди парктардын начальниги кылып коюп койгон. Тааныбайм деп атпайбы? Эми анда совещание келгенде эми өзүнүн кол алдында иштеген кишилер тааныбаса анда таң калыштуу болуп атат да. Бул эми колдон колго өткөрүп, булар баягы жашырып атат да, анан жашыргандан кийин эми кичине бир акылдуураак бирөөнү койбойбу? Ал Мамедовден дагы бирөөгө оформить этет. Андан кийин дагы анан бардыгын представители доверенность менен кайра эле Айдарбеков. Ошону кантип баягы кичинекей балдарда да мен урдаган эмесмин дегендей кылып. Эми дагы бир айтып кете турган нерсе, ошол маалда андан мурун мен баягы расследование кылып атканда эмнегедир 2 темир жолдо иштеген 2 адам, жана мен айтып аткан компанияларга тиешеси бар бир адам СНБнын СИЗОсунан асыл өлүп калды. Андан кийин бир аял, ал подозреваемый Ростто жүргөн, ал квартирасынан ваннасынан асыл өлүп калды. Кийин ушу мени аңдып жүргөн бир жигит бар эле, МВДде 7-управлениеде иштеген Айдарбеков деген жигит эле. Ал да наркотик менен кармалып, анан кийин соттон кичине ашыкча сүйлөп койду. Айдарбековдердин тиешеси бар эле бул ишке мен менен. Ал да ошол эле жактан асылып өлдүбү, ушум өлдү. Андан кийин аялы да ыйлап атканда ашыкча сүйлөп койду эле. Бир күнгө жетпей аялы да өлдү. Дагы бир иниси бар эле, ал да жок бүгүн. Россияда качып жүрөт. Өмүркуловдун ушул иш менен Өмүркулов менен иликтөөдө бир жагы 3 адам наот болуп кетти да, түшүнүксүз болуп атат. Мен эми айтпайм Өмүркулов күнөөлүү деп. Эл айтсын, мен өзүмдүн иликтөөмдү бүттүм, бирок эми бирөөлөр айтышы мүмкүн, бул сенин жеке пикирим же болбосо өчүңдү алып атасың депчи. Эми өчүмдү эгерде бүгүнкү күнгө чейин Өмүркулов унуталбай мени ушинтип атса, демек менин иликтөөмдө чындык бар. Антпесе мен бир азыр эмне политик эмесмин, бир жөнөкөй бир бизнесмен менен келип эле бардыгы мени дүңкүлдөткөн 2 лидер фракция, Финполдун замы менен начальниги, алар бүгүн иштебей калды. Ген прокурор ошол маалдагы
МВДнин министри, биринчи зам СНБ эмки передачада ошолордун фамилияларын атап, мамлекеттен канча деген акчаны урдаганын, ушу ген прокурор менен министрди мен аттарын айтып, кантип акчалар жегендерин айтып берем кийинчи. Эми эң негизгиси мен өзүмдүн ишимди аткардым, болгонун айттым. Анан кийин эми правоохранительный органдар буга баа бериш керек. Аларга чейин эл баа бериш керек. Эгерде мен айтканым чын десе, бүгүнкү күндө эми сиз түшүнүп турасыз да, Өмүркулов бул Кыргызстанда бир президенттен кийинки эле киши. Премьер-министр, вице-премьерлерди байкадыңар, баягы эки вице-премьерди өзү эле жалгыз коюп койду. Бул чоң киши. Мен жоопкерчиликти алып атам. Бул эфирге чыккандан кийин мен билем мен менен эмне кылат. Во всяком случае, Facebook башка тараптарда мен жанчыйт. Сиз айткандай тролль, буга чейин мен жөнөкөй кишимин да, интернеттен карасаңыз мен жөнүндө ошол маалда көп статьялар чыккан. Эмне кылабыз эми? Баарыбыз унчуп котора берсек, Кыргызстан эмне чөгүп кетебиз. Эгерде бул иликтөө туура эмес, а киши аябай жакшы киши десеңер, добуш бербегиле. Ал да талапкер болуп кетет азыр. Мен билбейм, талапкер болобу болбойбу. Ойлойм, талапкер болот, бир партия кыпчылат. Демек, кыпчылыктыр. Кыпчылат. Анан биз эми азыр шайлоого 1 ай калды. 1 ай калгандан кийин биз азыр билбейбиз да эмне болорунчу. Ошондуктан мен ойлоп атам, кыпчылып калса бир эми ал партия, мен кечирим сурайм ал партиядан, билбейм да азыр ким экенинчи. Ошондуктан эгерде добушту мага берсеңиз, демек силер биздин партияга, Афган партияга добуш берсеңер, демек бул иликтөөнү аягына чейин чыккыла деген тапшырма болот. Анда биз ошону аягына чейин чыкканга убада беребиз. Мен оюмча, коррупцияда баягы срок давности жок. Ошондуктан бул акчалар кайрылып келиш керек мамлекетке. Жок дегенде ушул 200ден ашык вагон Кыргызстанга кайра келиш керек. Кустурабызбы? Кустуруш керек да. Эгерде эл макул болсо. Бирок эгерде эл бизге каршы добуш берип койсо, демек анда кустурганга болбойт. Туура айтасыз, кустуруш үчүн сиз парламентке барышыңыз керек. Анан алдың элдин макулдугу керек. Эгерде эл, бул элдин окаты. Жей берсин мейли десе, элдин өз эрки. Иликтөөнүн аягына чыгышыңыз керек. Мен иликтөөнүн аягына чыгышыңызды каалайм. Баягы кыңгырыш 40 жылда билинет дегендей, ошол иштин күнөөкөрлөрү анча-мынча фамилиялар айтылды. Сот чекитти коюш керек. Өзүңүз айткандай, буга чейинки азыр ошол иликтөөлөрдүн эң азы ушул 4 миллиард деп айткансыз. 4 миллиарддык уурлук деп айткансыз. Мындан кийинки программада андан дагы көбүрөөк уурлук жөнүндө сөз болот болуш керек. Чынбы? Буйруса, агача жетсек. Анда кийинки программага чейин.